Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулман туугандар, ушундай касиеттүү ыйык Рамазан айында жалпыбыздын кармап жаткан орозолорубузду, бул ыйык айларда кылып аткан ибадат, жакшы амалдарыбызды Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Албетте бүгүнгү сиздер менен сүйлөшө турган маселе, айтыла турган темабыз албетте бул куттуу Рамазан айы жана ошол Рамазан менен коштошуу учурундагы биздин мусулмандар үчүн ыйык күн болгон айт күндөрү боюнча сөз кылууну туура деп турабыз. Болса, бүгүн кеч мен сизди Озачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Албетте Рамазан айынын кирүүсүнө, Рамазан айынын келишине сүйүнүү бул мусулмандын эң жакшы сапаттарынан болуп эсептелет. Ошондой сүйүнүч, кубанычтар менен аввалуху рахматун, аусатуху магфиратун ва ахируху итқум минан нирон. Баштапкы Рамазан айынын баштапкы 10 күнү Алланын рахматы жаап турган күндөр, ортоңку 10 күнү Аллахтын кечирими болуп турган күндөр, ал эми Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү болсо тозоктон, азаптан кутулуу күндөрү деп пайгамбарыбыз айткандай, ушундай ыйык айга жеткирген Аллахка көптөгөн шүгүрлөр, жаратканыбызга мактоолор болсун. Албетте Рамазан айы башка айлардан өзгөчөлөнүп, 12 айдын султаны, рахматтын айы, берекенин айы болуп эсептелет. Бул айда пайгамбарыбыздын хадисинде айтылгандай, шайтандар кишенделип, бардык бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылган ай болуп эсептелет. Мусулмандар үчүн бул бир сезон десек болот. Бул сезон болгондо ибадаттын сезону болгон ай болуп эсептелет. Себеби бул айда кылынган ибадаттар башка айларга караганда бир топ барабар сооптору артыкча пайызы менен көп болуп жазылып берилет. Рамазан айында фарз ибадаттары үчүн аны 70 барабар сообуну көбөйтүп берилет деп айтылат. Ал эми сүннөт, нафил ибадаттарын аткарса, ага фарз ибадатын аткарганчалык сооп жазылат деп айтылат. Ошондуктан албетте урматтуу бир туугандар, бул айларды кайдыгер өткөрбөстөн, ушул күндөрдү, ушул түндөрдү мурдагы жашап аткан айлардай же күндөрдөй кылып өткөрбөстөн өзгөчө көңүл бөлүп, бул айларда орозо кармоо менен эле чектелбестен кошумча нафил ибадаттарды дагы көп кылуу албетте бул инсан үчүн өтө көп пайдалуу болуп эсептелет. Ошону менен бирге мына көп араб мамлекеттериде, мусулман мамлекеттериде адатка айланып калгандай, ушул Рамазан айында байлар, мүмкүнчүлүгү бар кишилер, зекет мойнуна парз болгон кишилер ушул Рамазан айында ошо зекетини берүүгө шашылышып, ушуну адат кылышкан учурлар бар. Себеби жокоруда биз айтылгандай, зекет дагы намаз кандай фарз болсо, же орозо кандай фарз болгон болсо,
же ажылыкка баруу кандай фарз болгон болсо, зекет берүү дагы исламдын бир түркүнү болуп эсептелет. Бул дагы ошондой фарз болуп эсептелет. Ошондуктан ушул Рамазан айында зекет берген бул дагы сообу көп боло турган амал болуп эсептелет. Башка айларда деле берсе болот, бирок Рамазан айында зекетти берүү менен зекеттин фарзынан да кутулат. Жана ошо фарз амалын аткарган кишиге 70 барабар көп сооп жазылат деген дагы соопко ээ болот. Ошону үмүт кылган абалда албетте бай кишилер, мүмкүнчүлүгү бар кишилер, зекет фарз болгон кишилер ошо зекеттерин дагы ушул айларда берсе жакшы болот. Ал эми албетте жалпыга маалым болгондой Рамазан айында фитир садака берилет. Албетте бул фитир садаканын өкүмү бул важип амал болуп эсептелет. Фитир садака кимдер берүү керек? Фитир садаканы ошо төрөлгөн баладан баштап бул дүйнөдө жашап аткан жашы канча болбосун, 100гө кирген болобу, 90го кирген болобу, ошо төрөлгөн баладан баштап ошо канча жаштагы киши болсо, улгайган киши болсо деле ошолорго фитир садака берүү важип амал болуп эсептелет. Албетте фитир садака эркек киши, аял киши же жаш кары деп бөлүнбөйт. Жаны бар инсандын баары үчүн фитир садака берилет. Фитир садака албетте бул фитир садаканы берүүнүн өзүнүн чектелген убактысы бар. Ошол убакытта берилсе аябай жакшы болот. Ал убакыттан өтүп кеткенден кийин ага фитир садаканын сообу жазылбай калат. Ал убакыт кайсы убакыт? Ал убакыт сиз менен биз сөз кыла тургандай ошо айт күн. Айт күнү айт намаз окулганга чейин фитир садака берүү иштери жөрөлгөсү аткарылат. Айт намазы окулуп бүткөндөн кийин албетте мунун убактысы өттү деп эсептелет. Бирок андан кийин деле берсе болот, бирок фитир садаканын сообу ага толук жазылбай калат. Ошондуктан фитир садака берүүчүлөр ушу Рамазан айы башталгандан баштап ошо айт намазы окулган убакытка чейин ошо фитир садака берүүнүн убактысы болуп эсептелет. Ал эми тагдырдын таказасы менен айт күнү эрте менен ошо айт намазы окулар убакытка чейин дагы бир наристе төрөлүп калган болсо, албетте ошол наристеге дагы фитир садака берилет деп шарияттын көрсөтмөлөрү бар. Ошондуктан албетте фитир садаканы мына биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алымдар кеңеши атайын фатва менен бекитип берди. Фитир садака бул ар бир киши башына 35 сом деп белгиленди. Албетте бул 35 сом бул мындай орточо жашаган үй бүлөлөр үчүн берилет. Ал эми байлар, колунда мүмкүнчүлүгү барлар, акыбалы жакшы кишилер, алар албетте мейизден же курмадан фитир садака бергени жакшыраак болот. Себеби мейиз менен курманын фитир садакасы бул 480 сом менен чектелет бир киши үчүн. Албетте бул канчалык көбүрөөк деп эсептелип берилсе, ошо берүүчү кишиге дагы ошончолук көбүрөөк сооп болот. Анан мүмкүнчүлүгү бар болуп, ошо 480 сомдон фитир садака беришке мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп, аны бербей 35тен берем десе деле, ал өзүнүн ыктыярында. Бирок мүмкүнчүлүгү бар кишилер ошо кедей кембагалдарга, мискин жакырларга, жетим жесирлерге жардам болсун деп ихлас менен фитир садаканын ниети менен ошону көбүрөөк өлчөмдөгү мейиз курманын өлчөмү менен берген болсо, албетте мунун сообу дагы көп болот. Кыяматта ошо кылган садакаттары, жакшылыктары ошо кыямат күнүндө өздөрүнүн башына көлөкө болуп берет, иншалла анын пайдасын көрөт. Ал эми айт маселесине келген болсок, албетте бул айт күндөрү бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарынан Мадинага хижрат кылган жылдын 2-жылынан баштап ошол Рамазан айындагы орозону кармоо жана айт күндөрүнү майрамдоо бул мусулмандар үчүн белгилүү болгон күн болуп эсептелет. Бул хижраттын 2-жылы. Ошондо пайгамбарыбыз Мадинага хижрат кылып барганда Мадина эли пайгамбарыбызды ушунчалык кубаныч менен, ушунчалык жакшы ачык маанайда күтүп алышты. Ошо Мадина элинде
пайгамбарыбыз барып жашап калган учурда пайгамбарыбыз ошого күбө болду. Мадина эли өздөрүнүн каада салттык, үрп адаттык ата бабадан калгандай дегендей бир салттык майрамдары бар эле, ошолорду майрамдап жүргөн. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина элине кайрылып айтты: "Мен силерге даражасы бийик, Аллах ыраазы боло турган эки майрамды айтайын. Силер ошол эки майрамды майрамдаганыңар бул азыркы майрамдап аткан майрамыңардан бир канча деңгээлде даражасы бийик болот жана Аллахка ыраазы боло турган иш болот" деп ошондо айт майрамдарын пайгамбарыбыз ошондо мадиналыктарга жарыялаган. Бул айт майрамдары албетте Айдул Фитр дейлет. Бул Рамазан айынын чыгарындагы айт. Айды Зуха дейлет. Бул Курбан айт. Арафа күндөн кийинги биздин ажыларыбыз ошо ажыга барганда Арафат тоосуна турат. Андан кийин эртеси күнү бул Курбан айт болуп, эки айт мусулмандар үчүн эң ыйык майрамдардан болуп эсептелет. Эми айт намазга даярдануу жана айт намазды окуунун сооптору, албетте айт намаз бул важип намаз болуп эсептелет. Муну окуган киши албетте сооп табат. Окубай калса анын казасы болбойт, казасын окуй албайт. Ошондуктан айт намазга сөзсүз түрдө барып, ошо жамаат окуп аткан учурда ошого ыктыда кылып, жамаатка эргешип окуп калууга ар бир мусулман киши аракет кылуусу жакшы. Айт намазы окулганга чейин биз жокоруда айткандай фитир садакаттарды берип, жакшы дуа, зикир, таспихтерди айтып, такбирлерди айтып турганыбыз жакшы амал болуп эсептелет. Андан кийин ошо айт намаз башталар астында ошо атайын диний кызматкерлер тараптан сапты тегизагыла, сапты түздөгүлө, намазга даярдангыла деген ишараттар пайда болот. Ошондон кийин анан имамга ыктыда кылып, айт намазы 2 рекет намаздан турат. Имамга ыктыда кылуу менен жалпы жамаат айт намазын окушат. Албетте айт күндүн мусулмандар үчүн кандай майрамдык шаң шөкөтү же болбосо кандай деңгээлде өткөрүү керек деген маселе ар бир кишини ойлонтпой койбойт. Кудайга шүгүр, бул мына канча жылдардан бери биздин Кыргызстан мамлекетибизде эле алып карасак, ушул нерсе биздин коомубузга жакшы сиңип, жакшы орун таап калды десек жаңылышпайбыз. Албетте биздин коомчулук ошо айт күндөрү кадимкидей дасторкон жайып, үйүндө конок тосуп, жакын туугандар, бир туугандар ата-энелерин зыярат кылышып, бир туугандар бирлерин зыярат кылышып, достор, жакындар, куда сүйөктөр бирлерин зыярат кылышып, майрамдары менен куттукташып, жакшы маанай менен, жарык жүз менен, кубаныч менен бири-бири менен учурашканы албетте бул эң чоң немат болуп эсептелет. Өзү негизги айт майрамдын дагы символу ушул нерсе болуп эсептелет. Ал эми ошол күндөрдө мына кээ бир жерлерде ушул нерсе колго алынып калды. Айрыкча биз ошо айт күндөрү жаш балдарыбызга дагы өзгөчө маани берип көңүл бөлгөнүбүз жакшы амал болуп эсептелет. Жаш балдарыбызга түрдүү шириндиктерден кант, печенье, шоколаддарды берип, бир шириндик, игрушка, оюнчуктарды берип, ошо балдарды кубантуу эң жакшы амал болуп эсептелет. Себеби ошол күн, ошол дата баланын эсинде калып кетет. Ошол мага белек берилген күн, кайсы күн деп сөзсүз түрдө суралганда, бул Рамазан айты, айт майрамы дегенде, бул баланын жүрөгүндө өтө чоң таасир менен, жакшы таасир менен калат. Ошондуктан балдарыбызга, кошуна балдарыбызга, туугандарыбыздын балдарына, жаш балдарга ушундай бир белек бешкек берүүнү унутпасак жакшы болот. Ошол балдардын жүрөгүндө калып, ошол балдар ошол айт күнүн өзгөчө күтүп, өздөрү дагы кийин чоңойгондо башка балдарга ушундай жакшылык, мээрим, кубаныч тартуулаганга шарт түзүп бере турган иш амал болуп эсептелет. Ошондуктан айт күндөрү мүмкүн болушунча таза, жаңы, тыкан, жакшы кийимдерди кийинип, ошо жамаат менен барып намаз окуп, андан кийин мына бир туугандарыбыз менен, ата-энелерибиз менен эгер алыста болушса, мына азыр мына байланыштар жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Телефон аркылуу, интернет аркылуу бири-бирлерибизди куттукташып, ушул жакшы күндүн шарапатынан Кудай Таалам жакшылык берсин деген жакшы тилектерди айтышып, ошону менен бирге колу кошуналарыбыз менен дагы жакшы мамиледе болуп, бири-бирибизди куттукташып, ак дасторкондун үстүндө сыйлашып отурган бул шариятка
зиядалык же көптүк кылбайт, шариаттын көрсөтмөсү ушундай болот. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бул Кудай буйрса мына жакын күндөрдө ушул күндөр биздин башыбызга келатат. Кудай таалам баарыбызды ошол айт намаздарга жеткирип, жокоруда биз айткандай деңгээлде бири-бирибизди кубаныч менен, сүйүнүч менен жылуу куттуктап, ушундай жакшы майрам өткөргөнгө Аллахым бизди насип кылган болсун. Ошону менен бирге бул Рамазан айындагы Рамазандын айынын улук болгондугунун дагы бир себеби бул Лейлатул Кадр кечеси болуп эсептелет. Лейлатул Кадр кечесини ушу Рамазандын ичинде барлыгы үчүн дагы бул Рамазан айы башка айлардан өзгөчөлөнөт десек жаңылышпайбыз. Албетте Лейлатул Кадр кечеси бул Рамазан айынын ичине жашырылган деп айтылат. Ал эми кайсы күнү же кайсы күндөн кайсы күнгө өткөн күн экендиги бул так эмес. Ушуну Аллах таалам пенделер үчүн жашырып койгон. Рамазан айынын бир түнүдө ушу кадырлуу бир кече бар. Ал кечеде кылынган ибадаттар өзгөчө сооптор менен коштолот жана ал кечеде кылынган дуалар, ал кечеде кылынган зикирлер, тасбихтер кабыл болот деп айтылат. Ошондуктан Лейлатул Кадр кечесини биздин ислам аалымдары, уламаларыбыз, устаздарыбыз албетте бул нерсени ушу Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн түндөрүнө жашырылган деп айтылат. Мындай тагыраак, дагы жакыныраак айтканда акыркы 10 күндүгүнүн дагы так күндөрүнө 21ден 22ге өткөн кече же болбосо 23дөн 24кө өткөн кече деп так түндөрүгө көбүрөөк шилтеме берилет. Дагы бир кээ бир риваяттарда ошо 27-чи кече деп дагы айтылат. Ошондуктан мына ушул күндөрдө баарыбыз орозо оозубуз менен жакшы күндөрдө, шайтандар кишенделген күндөрдө, Аллага жакын болгон күндөрдө ушул Лейлатул Кадр кечесине дагы кайрыгер карабай, ушу Кадр кечени дагы ибадат менен, тасбих, дуа менен, зикир менен, Куран окуу менен өткөрсөк, албетте бул жакшы амал болуп эсептелет. Кээ бир учурларда, айрыкча мына айыл жерлеринде ушу Кадыр түн тособуз десе, максат эле Кадыр түнү уктабай чыгуу деген түшүнүктөр дагы элдин арасында жок эмес. Бирок негизден уктабай чыгуу бар. Ал эми ал Кадыр түндү оюн зоок менен, күлкү шаң менен же достордун мындай бир бака-шака болуп тамашалашып отуруусу менен же бир ырдоо күлүү менен өткөрүү деген дагы түшүнүктөр бар. Бирок ал туура эмес. Бул ибадатка байланышкан Кадыр түн болуп эсептелет. Бул пенде менен Аллахтын ортосундагы байланыштын Кадыр түнү болуп эсептелет. Ошондуктан Кадыр түндөрү албетте аялдарыбыз үйлөрүндө, жаш балдарыбыз үйлөрүндө ошол түндү урматтап, кадырлап, сыйлап, ошол түндө көбүрөөк зикир менен, ибадат менен, Куран окуу менен, намаз окуу менен, тасбих айтуу менен, салават айтуу менен өткөргөн бул Кадыр түндүн шарттарына туура келет. Ал эми мына эркек кишилер мына жерлерде, мечиттерибизде ошол Кадыр түндөрү биздин устаздарыбыз, аалымдарыбыз мына баяндарды кылып, Рамазан тууралуу, шарият тууралуу, ислам тууралуу, жалпы мусулманчылык тууралуу, ошо Кадыр түн тууралуу жакшы маселелер, шар'ий, илим, билим, ушундай хутбалар болот. Албетте барып ошолорду укса, же болбосо мына азыр телевизорлордон дагы ошо саат сайын алмашып аалымдарыбыз, устаздарыбыз ушу маселелерди айтып атат. Аны угуп отурганда эле сооп амал болуп, амру маруф нахи анил мункар болуп эсептелет. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу амалдары болуп эсептелет. Ошондуктан үйдө отургандар албетте ошо телевизорлордон дагы көрүп, жакшылыкты угуп, ошого амал кыла турган жакшы ниет менен болуу. Ал эми эркек кишилер ошо мечиттерге барып ибадатта болуу, анан сөзсүз түрдө мечитке барып Кадыр түн тосуу деген милдеттүү түрдө эмес. Ар бир киши өзүнүн ыктыярдуу түрдө, мүмкүн кээ бир кишилер үй бүлөсү менен ошол күнү ибадатта болуп, намаз окуп, зикир кылып, Куран окуп отурушу мүмкүн. Кыскасын айтканда, ар ким өзүнүн көңүлүнө, каалоосуна жараша ошо Кадыр түндү дагы кадырлап, сыйлап, ошол күндөн жакшылыкты үмүт кылып, дуа кылып өткөргөн ар бирибиз үчүн эң негизги маселе болуп эсептелет. Кудай таалам ушул касиеттүү Рамазан айынын Кадыр түнүнү
кадыр түндөгү ошо касиеттүү дугалар кабыл болгон убакытты баарыбызга насип кылган болсун. Барыңыздарды келе жаткан ушу айт күндөрүңүздөр менен, бүгүнкү күндөгү Рамазан күндөрүңүздөр менен куттуктайбыз. Алла таалам орозолорубузду кабыл кылсын, ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Бул айларда окулуп аткан мына таравих намаздарыбызды Аллахым өзү кабыл кылсын. Берип аткан фитир садакаттарыбызды кабыл кылсын. Анын себебинен Алла таалам элибизге, жерибизге, мамлекетибизге аманчылык, тынчылык берип, бөөдө кырсыктардан Кудайым өзү асырап сактап, дайыма ушу Кыргызстан мамлекетибизди өнүп, өсүп, анын ичинде мусулмандар ынтымак биримдиктүү болуп, дайыма ушу ибадаттан, Кудайга жакын болуудан, пендечилик кылуудан Аллахым бизди ажыратпасын деп тилейбиз. Аллах таалам келе жаткан айт күнүңүздөрдү дагы бир жолу мубарак кылсын. Айтыңыздар маарек болсун. Кудай таала мындай айт жакшы күндөрдөн баарыбыздын башыбызга кайта салып, көптөгөн жылдар бою ушундай Рамазандарга жеткирип, айт күндөрүнө жеткирүүнү Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Болса, бүгүн кеч мен Тоз Ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оз ачарган буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.